Кыргыз элинде байыртадан эле устукан бөлүштүрүүгө чоң маани берилип келет. Бир эле туура эмес тартылган устукан эки уурунун мамилесине доо кетирип, табакташ адамды душманга айлантып да жибериши мүмкүн. Биздин редакциябызга да устукан үчүн мамилесин бузган үй бүлөлөр дагы кат жазышкан. Саламатсыздарбы? Менин атым Мээрим. Жашым 31 жашта. Кудайга шүгүр, 2 балам бар. Баары жакшы. Жолдошум экөөбүз бир айылданбыз. Жогорку окуу жайды аяктаган соң бир мектепте иштеп калып, ошол жерден таанышканбыз. Айылдаш карындаш катары жакшы мамиле кылып жүрүп, кийин мени ала качып алды. Чынында мен деле ага кайдыгер эмесмин. Анчейин каршылык кылбай отуруп калдым. Никебиз бекем, сүйүүбүз ысык болду. Менин көйгөйүм кайнежемдин мага болгон мамилеси. Күйөөм дагы эжесинин сөзүнөн чыкпайт. Кайненем жакшы, бирок ал дагы кызына сөз тийгизбей, калкалап мени урушуп турат. Жакында эле атам каза болуп, жылдыгын бергенбиз. Эл катары эле дастаркон даярдап, мал союп, ал учурда кайненем алыста иштечү. Жылдык өтүп 2-3 күндөн кийин кайнежем ага WhatsApp'тан SMS жазып жибериптир. Жакшы сыйлабапсыңар. Устуканды да аз берипсиңер. Мени уят кылдыңар деп. Мен унчуккан жокмун. Күйөөмө ыйладым. Атам өтүп, жылдыгы өтүп жатса, ушинтип да кайтабы десем, күйөөм ошолор эмне десе, ошолордуку туура. Апасын эжесин актап мени урушту. Шартыбызга жараша эле баарын жакшы сыйладык. Жылкы да союлган. Жиним келип, ата-энемдин үйүнө балдарымды алып келе бердим. Учурда дагы боюмда бар, жакында төрөйм. Апам барып жаша деп жатат. Күйөөм мага чалып же алып кетейин деген ою жок. Бул бир эле учур эмес. Дайыма эле конокко барсак дагы кичинекей устукан салып коюптур. Же бергени ушулбу деп кемсинтип олтурат. Азыр эми эмне кыларымды билбей отурам. Сиздердин жашооңузда дагы устуканга таарынган учур болду беле? Тойдон тайкем жилигин жоготуп алып ызы чуу салды. Ай, Наку, мен могу жиликти беките турчу. Келиңиз, мына бул жерге коюп коеюн. Ошентчи. Кайдан макул боло калдым, мындай ызы чуу болоорун билсем, ошол жилигине колумду тийгизбейт болчумун. Эжемдин кыз узатуусу эле. Тойду үйдөн өткөрүүнү чечкенбиз. Туугандардын баары келди. 1 жылкы, 3 кой союлду. Чоң кылып дастаркон жайдык. Кудалар келе электеле столдогу таттуулар азайып, айрым жеңелердин сумкалары бар сайып баштаган. Кечки саат 5-терде кудалар машинасын пипилдетип кирип келишти. Жеңелер ырым-жырымын жасап, күйөө баланы тосуп алышты. Жездемди мурун сүрөттөн көргөм. Бою узун экен деп ойлогом. Кичинекей эле, кара тору жигит экен. Эжеме жакса болду да. Ичишти, жешти, бийлешти, калыңын берип, сөйкөсүн салышты. 3 жолу тамак тарттык. Ошентип түнкү саат 2-лерде жөнөп кетишти. Кой биз да туралы деп туугандар кетүүгө камынышты. Операция пакет башталганда жиликтерин таппай калышты. Мына ызы чуу башталды. Ай, кудаларды чыгарып келгиче, кимиңер жилигимди согуп кеттиңер? Сеникин ким алмак эле, жакшылап кара да. Карадым, жок, апе ботом, кайда кетти? Бул учурда тайкем жаныма келип, Наку, жанагы жилигимди алып чыгып берчи. Азыр. Ой, жокко. Эмне дейт? Кана? Мен сага бербедим беле? Ушул жерге коюп жатканымды өзүңүз деле көрбөдүңүзбү? Жакшылап карап турбайт белең? Сиздин жилигиңизди кайтарып отура бермек белем. Эми эмне болот? Энимни куш уруп басып кеттим. Мен бекитип алсам, жеп койсом бир жөн. Кызык адам экен. Мени күнөөлөйт да. Тайкем жөн калбай апамдарга арызданып, башка жиликти берсек ыраазы болбой бакырып баштады. Тигил жакта да жеңелер кырылышып жүрүшөт. Бири-биринин баштыгын ачып, бул меники болчу деп көргөн жилигин кармалап тытышып жатышты. Жоголгон жиликтерди таппай койдук. Ушул убакка чейин жыргап отурган туугандардын баары жиликтерин биз бекитип алгансып, коштошконго жарабай чыгып кетишти. Атам менен апам улам кечирим сурап, жаман болушту. Ачуум келди. Пакеттери толтура. Жиликти салса, жарылып кетчүдөй, ага дагы ыраазы эмес. Тойдон кийин 1 ай өттү. Чоң үйдү шыпырып жүргөм. Дивандын алдын тазалап коеюн деп жылдырсам, сасык жыт бурдей түштү. Чычкан өлүп калганбы деп мурдумду жаап, ийилип карасам, пакетте кара бир нерсе жатат. Шыпыргы менен түртүп чыгардым. Карасам эле баягы тайакемдин жилиги. Ашка келген коноктор жилик конфет талашып урушушту. Мындан 1 жыл мурун инимден айрылып калдык. Жерге бердик. Элден кем калбай, бейшембилигин, кыркылыгын өткөрдүк. Жакшы эле чачылдык, карызды алдык. Баарын иним үчүн эмес, эл үчүн жасадык көрүнөт. Карыздан кутулганыбызга 1 ай боло элек жатып, атамдар ашын беребиз деп чыгышты. Мен каршы болдум.
Биздин да катыштар бар деп болбой туруп алышты. Дагы карызга батабызбы десем, кошумчалар менен жабылып каларын айтышты. Менин болгону 22 гана жашта эле. Кичпейил жигит болчу. Ата-энем баш үстү 300 кишини тизмектеп чыгышты. Үйгө батпайт экен деп ресторанга сүйлөшүштү. Иним тирүү болгондо тоюнда мынчалык деңгээлде өткөрбөсөк керек. 2 жылкы союлду. Канча майда жандык союлганын билбейм. Билгим да келген жок. Эл айтат деп кымбат баалуу конфеттерди сатып алып жатышкандай эле көңүлүм калды. Мына элдер келди, тамак тартылды. Столдорду тейлеп жүрүп бир адамдан да иним тууралуу сүйлөшкөндөрүн уккан жокмун. Бирөөсү жаңы сатып алган машинасын, экинчиси үйүн кантип жылуулаганын айтса, үчүнчүсү тууганын жамандап жатат. Баса ушул жерде той берсек болчу экен деп ресторанга кызыккандарды да уктум. Айтор келген коноктордун бири да эмне үчүн келгенин билбегендей. Музыка эле жок болбосо баары шаңкылдап күлүп отурушту. Аягында молдо чыгып Куран окуп баштады. Элдер колун батага жайгандын ордуна аял эркектеби баштыктарын толтуруп жатышты. Конфет, жилик талашып урушкандары да болду. Молдону эч ким угуп да койгон жок. Эптеп бата кылмыш болуп туруп кетишти. Молдого барып, "Кечиресиз, иниме булардын баарды жеттиби?" деп суроо узаттым. Ал бир аз ойлонуп туруп, "Иним, каза болгон адамга малдын эти, ресторан же конфет жетпейт. Ал адамга арнап Куран окуп, анын атынан муктаждарга садака кылсаң, ошол баталарыбыз, дубаларыбыз жетет" деп жулкунуп баштыгын көтөрүп бараткан элди карап башын чайкады. Урматтуу окурмандар, азыркы учурда Устукандын айынан той топурда болобу же үйдө болобу? Талаш тартыштар болуп эле жатат. Бул үчүн үй бүлөлөр ажырашып, туугандар душманга да айланып жаткандар аз эмес. Андыктан бир жиликеттен байып же тоюп дагы кетпейбиз. Ошондуктан ар дайым бири-бирибизди сыйлап гана жүрөлүчү.